النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 жолу умра кылган, кичи ажылык кылган. وحج مرة واحدة تسمى بحجة الوداع. Жана ошондой эле бир жолу ажылык кылган, жана бул ажылык деген коштошуу ажылыгы деп аталат. نعم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة بين الحج والعمرة. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп ажылык жана умраны кылууга үгүттөгөн. نعم. فالله سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر كل العمرات ال4 التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذو القعدة. نعم. Жана Аллах Таала ушундай каалап каалаган боюнча ар бир кылган умрасы ошол кичи ажылыгы бул Зулкада айында болгон. Ар бир 4 тең ошо бир айда болгон. Зулкада айында. وقلنا حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. Жана айттык ажылык өмүрүндө бир жолу болгон, бир жолу ажылык.